19 bölüm. Теңир Мусага мындай деп айтты. Исраил уулдарынын жамаатына мындай деп жарыяла. Ыйык болгула, анткени мен Кудай Теңириңер ыйыкмын. Ар бир адам өз ата-энесинен ыйба кылсын. Менин ишембилеримди сактагыла. Мен силердин Кудай Теңириңермин. Жасалма кудайларга кайрылбагыла, өзүңөргө кудайларды куюп албагыла, анткени силердин Кудай Теңириңер менмин. Теңирге тынчтык курмандыгын чалганыңарда, аны өзүңөргө ырайым табыш үчүн чалгыла. Ал курмандыкты чалган күнү жана кийинки күнү жегиле. Ал эми 3-чү күнгө калганын өртөп жибергиле. Эгерде ким аны 3-чү күн жесе, бул жийиркеничтүү, бул Кудайга жакпайт. Аны жеген адам күнөөлүү болот, анткени ал Теңирдин ыйык нерсесин булгады. Ал адам өз элинин ичинен жок кылынат. Жериңерден түшүмүңөрдү жыйнап жатканыңарда, талааңардын четин жыйнабай калтырып койгула. Түшүм жыйнаганда түшүп калганын терип албагыла. Жүзүңөрдү жыйнаганда түшүмүнөн калтырып койгула. Жүзүңөрдүн түшүп калганын терип албагыла. Аларды кедей менен келгинге калтыргыла. Мен силердин Кудай Теңириңермин. Уурдабагыла, калпайтпагыла, бири-бириңерди алдабагыла. Менин атым менен жалган убада бербегиле. Кудайыңардын атын ушинтип булгабагыла. Мен Теңирмин. Өз жакыныңды таарынтпа, тонобо. Жалданган адамдын кызмат акысы таң атканга чейин берилбей калбасын. Кулагы кереңге жаман сөз айтпа, сокурдун алдына эч нерсе таштаба, ал мүдүрүлүп кетпесин. Кудайыңдан корк, мен Теңириңмин. Сотто жалган сүйлөбө, кембагалды кемсинтпе. Бай адамга жагынба, жакыныңа калыс бол. Өз элиңдин арасында сөз ташыба, жакыныңдын өмүрүнө балта чаппа. Мен Теңирмин. Бир тууганыңа жүрөгүңдө кас болбо. Жакыныңдын жаңылыштыгын көрсөт, ошондо ал үчүн күнөөкөр болбойсуң. Өз элиңдин уулдарына жамандык ойлобо, кек сактаба. Тескерисинче өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй. Мен Теңирмин. Менин мыйзамдарымды аткаргыла. Эки түрдөгү жаныбарды бири-бири менен аргындаштырба. Талааңа аралаштырып эки түрдүү урук сеппе. Жүн менен зыгыр бууласынан аралаш токулган кийим кийбе. Ким никелешкен ери бар күң аял менен жатса, бирок анын куну төлөнүп эркиндикке чыга элек болсо, анда алар жазаланышсын. Бирок аларды өлүм жазасына эмес, анткени аял эркин эмес. Ал эркек киши жыйын чатырынын эшигинин алдына айып үчүн чалынуучу курмандыкка Теңирге арнап бир кочкор алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу айып үчүн чалынган кочкор менен Теңирдин алдында аны кылган күнөөсүнөн арылтат. Ошондо анын кылган күнөөсү кечирилет. Кудай Теңириңер силерге берген жерге келгениңерде, мөмө бере турган кандайдыр бир дарак тиккениңерде, анын мөмөлөрүн таза эмес деп эсептегиле. Аларды 3 жылга чейин таза эмес деп эсептегиле, аларды жебегиле. Ал эми 4-чү жылы анын бардык жемиштери Теңирди даңктоо майрамдарына арналсын. 5-чи жылы анын мөмөлөрүн жесеңер болот. Анын мөмөлөрүн жыйнап алсаңар болот. Мен силердин Кудай Теңириңермин. Эч нерсени каны менен жебегиле. Сыйкырчылык кылбагыла, төлгө салбагыла. Чачыңарды тегерете алдырбагыла, сакалыңардын учун кыркпагыла. Өлгөндү эстеп жүрүш үчүн өз денеңерге так салбагыла. Денеңерге ийне менен чегип жазбагыла. Мен Теңирмин. Жер бузулуп бузуктукка толуп кетпесин үчүн өз кызыңдын бузулуп кетүүсүнө жол бербе. Менин ишемби күндөрүмдү сактагыла, менин ыйык жайымды сыйлагыла. Мен Теңирмин. Өлгөндөрдү чакыргандарга кайрылбагыла, сыйкырчыларга барбагыла, өзүңөрдү алар менен булгабагыла. Мен силердин Кудай Теңириңермин. Аксакал келе жатканда ордуңан тур, карыя кишини сыйла. Кудайыңдан корк, мен Теңирмин. Жериңерге көчүп келген келгинди кысымга албагыла. Көчүп келген келгин адам силер үчүн жергиликтүү адамдай болсун. Аны өзүңдү сүйгөндөй сүй, анткени силер да Мисир жеринде келгин болгонсуңар. Мен силердин Кудай Теңириңермин. Сот ишинде бир нерсенин узун туурасын ченөөдө, тараза тартууда көлөм ченөөдө адилет болгула. Силердин таразаңар, тараза таштарыңар, эйпаңар жана киниңер туура болсун. Силерди Мисир жеринен алып чыккан Кудай Теңириңер менмин. Менин көрсөтмөлөрүм менен мыйзамдарымды аткаргыла. Мен Теңирмин. 24-чү забур. Теңир, мен жанымды сага тартуулайм. Кудайым, сага ишенем. Уятка калбайын, душмандарым мага үстөмдүк кылышпасын. Сенден үмүттөнгөндөр уятка калышпасын. Мага негизсиз, мыйзамсыз иш кылгандар уятка калышсын. Теңир, мага өз жолуңду көрсөт. Өз жолуңда жүргөндү үйрөт. Мени өз чындыгыңа багытта, өз чындыгыңа үйрөт. Анткени сен мени куткарган Кудайсың. Ар күнү сенден үмүттөнөм. Теңир, кеңпейилдигиңди, ырайымдуулугуңду эсте, анткени алар кылымдардан бери келе жатат. Менин жаш кездеги күнөөлөрүм менен кылмыштарымды эстебе. Өзүңдүн кеңпейилдигиң үчүн, өзүңдүн ырайымдуулугуң үчүн мени эсте, Теңир. Теңир кеңпейил, адилет, ошондуктан ал күнөөкөрлөрдү түз жолго салат. Момундарды чындыкка бурат, момундарга өз жолунда жүргөндү үйрөтөт.
Теңирдин бардык жолдору анын келишими менен аянын сактагандар үчүн ырайым жана чындык. Өз ысымың үчүн Теңир, менин күнөөмдү кечир, анткени менин күнөөм өтө көп. Теңирден корккон адам ким? Ага ал тандап алчу жолду көрсөтөт. Анын жаны жыргап өтөт, анын турган жерин тукуму мурастап калат. Теңирдин жашыруун сыры Кудайдан корккондорго, ал өзүнүн келишимин ошолорго ачат. Менин көзлөрүм дайыма Теңирде, анткени ал менин буттарымды тордон чыгарат. Мага назар салып ырайым кыл, анткени мен жалгызмын. Кыйналдым, жүрөгүмдөгү кайгы көбөйдү. Мени кыйынчылыктан куткар. Менин тарткан азаптарыма, кыйналганыма көңүл бур, бардык күнөөмдү кечире көр. Менин душмандарымды кара, алар канчалык көп, алар мени ушунчалык жек көрүшөт. Жанымды сакта, мени куткар. Мен сенден үмүттөнгөндүктөн эч уятка калбайм. Актыгым менен адилеттигим мени сактап келет. Анткени мен өзүңдөн үмүт кылам. Кудайым, Исраил элим бардык кайгыдан куткар. 3 бөлүм. Бардык нерсенин өз убагы бар. Асман астындагы ар бир нерсенин өз убагы бар. Төрөлө турган убак бар, өлө турган убак бар. Отургуза турган убак бар, жула турган убак бар. Өлтүрө турган убак бар, даарылай турган убак бар. Буза турган убак бар, кура турган убак бар. Ыйлай турган убак бар, күлө турган убак бар. Кайгыра турган убак бар, бийлей турган убак бар. Таштарды чача турган убак бар, таштарды жыйнай турган убак бар. Кучакташа турган убак бар, кучакташпай турган убак бар. Издей турган убак бар, жогото турган убак бар. Сактай турган убак бар, таштай турган убак бар. Жырта турган убак бар, жамай турган убак бар. Унчукпай турган убак бар, сүйлөй турган убак бар. Сүйө турган убак бар, жек көрө турган убак бар. Согуша турган убак бар, тынч жашай турган убак бар. Жумушчуга өзүнүн иштеген ишинен эмне пайда? Кудай адам баласына машыксын деп берген мына ушул түйшүктү көрдүм. Адам Кудайдын жасап жаткан иштерин башынан аягына чейин түшүнө албаса да, ал бардык нерсени өз убагында сонун кылып жасады. Алардын жүрөгүнө түбөлүктүүлүктү салды. Адамга өз өмүрүндө кубануудан жана жакшылык кылуудан артык эч нерсе жок экенин түшүндүм. Эгерде адам ичип жеп ар бир ишинин үзүрүн көрүп жатса, анда бул Кудайдын белеги. Кудай жасагандын бардыгы түбөлүктүү экенин түшүндүм. Ага эч нерсе кошууга да, андан эч нерсени алууга да болбойт. Кудай өзүнөн коркуп туруш үчүн ушундай кылып жараткан. Мурун болгон нерсе азыр да бар, боло турган нерсе мурунда болгон. Кудай өткөндү кайра чакырат. Дагы мен күн астынан адилеттик боло турган жерде мыйзамсыздык болуп жатканын көрдүм. Чындык боло турган жерде алдамчылык болуп жатканын көрдүм. Ошондо мен жүрөгүмдө мындай деп айттым: адил адамды, мыйзамсыз адамды да Кудай соттойт. Анткени ар бир нерсенин өз убагы бар. Ал жерде ар бир иштин үстүнөн сот болот. Мен жүрөгүмдө адам баласы тууралуу мындай дедим: аларды Кудай сынасын. Алар өздөрүнүн жаныбар сыяктуу эле экенин көрүшсүн. Анткени адам баласынын үлүшү менен жаныбарлардын үлүшү бир. Адамдар өлгөндө эле булар да өлүшөт. Бардыгы бирдей дем алат. Адамдын жаныбардан эч кандай артыкчылыгы жок. Анткени бардыгы курулай убаракерчилик. Бардыгы бир жерге барат. Бардыгы топурактан жаралган. Бардыгы кайра топуракка айланат. Адам баласынын жаны жогору көтөрүлөбү? Жаныбарлардын жаны төмөн жакка түшөбү? Муну ким билет? Ошентип мен адам үчүн өз иштери менен рахаттангандан артык эч нерсе жок экенин көрдүм. Анткени бул анын үлүшү. Өзүнөн кийин эмне болорун көргөнгө аны ким алып келет? 5 бөлүм. Кары кишини жемелебе. Тескерисинче ага атаң катары, жаштарга бир туугандарың катары, кемпирлерге энең катары, жаш аялдарга эже карындаштарың катары адеп ахлактуулук менен акыл насаат айт. Чыныгы жесир аялдарды сыйла. Эгерде бир жесир аялдын балдары же неберелери болсо, анда алар адегенде өздөрүнүн үй бүлөсүндө Кудайдан коркуу менен мамиле кылууну жана ата-энелери үчүн кам көрүүнү үйрөнүшсүн. Анткени бул Кудайга жагат. Чыныгы жесир жалгызбой аял Кудайдан үмүттөнүп, күнү түнү сыйынат жана жалынат. Ал эми рахатты сүйгөн аял тирүүлөй өлүк. Кемчиликсиз болуулар үчүн аларга ушуларды үйрөт. Ким өз туугандар үчүн, айрыкча өз үйүндөгүлөр үчүн кам көрбөсө, ал ишенимден баш тарткан, ишенбегендерден да жаман адам. Жаш 60-тан кем болбогон, бир эле жолу турмушка чыккан, жакшы иштери менен таанымал болгон жесир аял, эгерде балдарын тарбиялап өстүргөн болсо, жолоочуларды кабыл алып, ыйыктардын бутун жууп, кыйналгандарга жардам берип, жакшы иштерди тырышчаактык менен кылып жүрсө, анда ал жыйындын жесирлер тизмесине киргизилсин.
Жаш жесир аялдарды тизмеге киргизбе, анткени алар дене каалоолоруна алдырганда машаяктын каалоолоруна каршы чыгып, күйөөгө тийүүнү самашат. Алар өздөрүнүн алгачкы чечиминен баш тартышкандыктан айыпталууга дуушар болушат. Андан сырткары алар жалкоо болушкандыктан үйдөн үйгө киргенди адатка айландырып алышат. Алар жалкоо гана эмес, сүйлөөк да болушат. Башка бирөөлөрдүн ишине кийлигишет, керексиз нерселерди сүйлөшөт. Ошондуктан мен жаш жесирлердин күйөөгө тийип, бала төрөп, үй иштерин кылуусун жана душмандын жамандоосуна себепкер болбоосун каалаймын. Анткени алардын ичинен кээ бирлери азгырылып, шайтандын жолуна түшүп кетишти. Эгерде Исага ишенген адамдын ал эркек болобу, аял болобу, жесир калган жакындары болсо, анда ал аларга жардам берсин. Алар жыйынга жүк болушпасын. Ошондо жыйын чыныгы жесирлерге жардам бере алат. Туура жетекчилик кылган жыйын жетекчилерине айрыкча насаат айтып, окутуп кызмат кылгандарга экесе урмат көрсөтүлсүн. Анткени ыйык жазууда эгин бастырып жаткан өгүзүңдүн оозун таңба жана эмгектенген адам эмгек акысын алууга татыктуу деп жазылган. 2 же 3 күбө болбосо, жыйын жетекчисине карата айтылган айыптоону кабыл алба. Башкаларда да коркунуч болуш үчүн күнөө кылгандарды баардыгынын алдында ашкереле. Кудайдын, Теңир Иса Машаяктын жана тандалган периштелердин алдында сенден суранарым, ушул көрсөтмөлөрдү эч кандай жаман ойсуз сакта, баардык нерседе калыс бол. Башка бирөөлөрдүн күнөөлөрүнө ортоктош болуп калбаш үчүн бирөөнүн үстүнө кол коюуга шашпа. Өзүңдү таза сакта. Мындан ары суу эле иче бербе. Ашказаның менен тез-тез кармаган ооруларың үчүн аз-аздан шарап да ичип тур. Кээ бир адамдардын күнөөлөрү сотко чейин эле белгилүү болот. Ал эми кээ бирөөлөрдүн күнөөлөрү кийин билинет. Ошол сыяктуу эле жакшы иштер да ачык көрүнүп турат. Ачык көрүнбөсө да жашыруун бойдон калбайт.